Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен. Урматтуу бир туугандар, ушул ар бир үйдө курал болуш керекпи же болбош керекпи? Өз оюңуздарды комментарийге жазып калтырып кетиңиздер. Ал эми көпчүлүк аял заты ушул куралдан азыркы учурда жанагы окуядан кийин көбү коркуп калышты. Ар бир үйгө мындан ары күчөтүлгөн тартипте куралдар барбы, жокпу? Ал боюнча катуу тинтүү жүрөбү? Ушул боюнча дагы маселелер жогорку кеңеште каралып атат туугандар. Анда эмесе видеону баштадык. Аягына чейин көрүңүздөр. Айзеректин өлүмү, курал кайдан алынган? Оштогу Өзгөн районунда өлтүрүлгөн келиндин окуясы тууралуу Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев жогорку кеңеште маалымат берген. Анын айтымында үй бүлө буга чейин милициянын каттоосунда турган эмес экен. Ал эми кылмышка шектүүдө курал чоң атасынан калганын айткан. Куралдын мыйзамсыз сакталышына чара көрбөгөн милиция кызматкерлерине чара көрүлүүдө. Жыйында маалым болгондой, ийимге акыркы 4 айдын ичинде үй бүлөлүк чырга байланыштуу 17316 иш катталган. 2024 жылы 13663 айымга коргоо ордери берилген экен. Урматтуу туугандар, дагы бир маселе болуп жатат. Ушул коомчулукта ушул тарбия боюнча кече күнү видео чыгарганда көп комментарий жазып кетишиптир. Кээ бирлери эми элчилик экен, кээ биркиси түшүнгөндөр туура деген, анан ар кимдин өзүнүн түшүнүгүнө жараша түшүнүшөт экен видеону деле. Мен ал жерде бирөөнү кемсинтүү же болбосо эч кандай бирөөнү акарат кылып, жамандап чыгарган видео эмес эле. Ал болсо болгону ушул тарбиялык максатта ушул балдарыңыздардын келечегин түзүп алыңыздар, өзүңүздөргө ушул жакшылык каалап эле ушул сөздөрдү айтканмын. Анан ошону кээ бир адамдар туура эмес түшүнүптүр, кээ биркилери туура түшүнгөн. Эми ар кимдин өз эрки туугандар, биз эми болгон нерсени айтып кое беребиз. Анан дагы бир маселени көтөрүп аткан учурум бүгүнкү видеодо. Билесиздер, Кыргызстанда жанагындай кафе барлар аябай көп. Кафе барларда зордуктоолор катталган, жана эч сыртка көтөрүп чыгып кетип барып талаада зордуктап койду, дагы башка ушундай толгон токой жаман иштер болгон окуялар ушул барларда билесиздер катталганы боюнча маалыматтар чыгып турган жаңылыктарга. Ушул барларды, кафе, ушундай ичимдик иче турган жерлерди өзү мамлекет жаап салса кандай карайсыздар? Ушундай жерлер тыптыйпыл болсо, адамдардын жашоо шарты дагы оңолуп, жаштардын өсүүсүнө дагы бир жол ачыла беле деген ойда туугандар. Азыр көпчүлүк ата-энелер билбейсиздер. Сиздер карапайым элдер ушул жаштардын балдарын окууга шаарга жөнөтүшөт, бирок ал жакта эмнелерди гана кылып жатканын көпчүлүк ата-энелер билбейсиздер. Менин кызым окуп атат, менин уулум окуп атат дегениңиз менен алардын кээ бирлери ушул барларда, кафе жана ичимдик ичкен, көңүл ачуучу жайларда жүргөн менен ата-энелердин иши жок туугандар. Ушунун айынан кыздар зордолуп кетип атат, ушунун айынан кээ бир үй бүлөлөрдө ажырашуу болуп атат. Ушунун айынан туугандар өтө бир жаман иштер аябай кеңири таралып атат да. Көпчүлүгү ошол жерде мындайча айтканда зынааны кууп эле барат да, ачык эле сөз болчу туугандар. Ошол себептен урматтуу ата-энелер, менин балам шаарда окуп атат, студент болуп атат, жакшы жүрөт деп ойлобоңуздар, жакшылап комментарий калтырып, ушул боюнча дагы жазып кетиңиздер туугандар. Жакшылап контролдоп көрсөңүздөр табасыздар. Эми кээ бирки балдар жакшы өзүн карап жүргөн балдар бар. Алар иштеп өздөрүнүн келечегин түзүп аткандар дагы бар. Анан кээ бирки бул көпчүлүк эле арасында бул чоң актуалдуу маселе туугандар. Келечегин талкалабаган кыздар көп аябай эле. Ушул шаар жергесиндечи келгенден кийин ушул кафе барларга тынымсыз бир баргандан кийин байма-бай туулган күн өткөрөт, жана башка ушундай нерселер менен алек болушуп, ушундай келечегин талкалап алып атат туугандар. Менин сөзүм жалган дей турган болсоңуздар, өзүңүздөр контроль кылып, бүт бардыгын карап чыксаңыздар болот. Ушундай кафе барлардын айынан барып бийлешет, аягында анан саат 4-5 чамасында чыгып алышып, нелерди гана ит кылбаган кылыктарды кылып атышат да туугандар. Бул өтө бир көйгөйлүү маселе да. Сиздердин ушунчалык убакыт бөлүп, ата-эне байкуштар малын сатып, коюн сатып, же болбосо иштеген ата-энелер болгон болсо, иштеп келген акчасынан контракт өгүп атышат. Бирок бул жакта ушундай ситуациялар болуп атат туугандар. Булар көп эле мындай өзүңүздөр дагы жүрүш турушунан байкап койсоңуздар болот. Жакшылап контролдоңуздар, балдарыңыздарга өтө катуу
чараларды көрүп өтө катуу ушундай эскертүүлөрдү берип туруңуздар. Бул сиздердин келечегиңиздер үчүн жакшы туугандар. Бул шаарда болуп жаткан маселелер өтө көйгөйлүү болуп жатат. Видеого бир дана лайк басып туугандар, ушундай маалыматтар боюнча сиздер менен талкуу кылып турабыз. Каналыбызга жазылып, жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар. Жогорку кеңешке суранарым, ушул бийлик өкүлдөрүнө жашы чектелген балдар, мисалы ал жакта 18 жаштагы уже кирип башташат да. 18 жаштан баштап кирип башташат, анан бузулуп, ал жакта ушинтип зордолуп кетти, мана мына деген сөздөрдү айтып анан интернетке чыгышат. Бардыгына ошол жаштар өздөрү күнөөлүү да, барышып, ошондой жерге барып, көңүл ачканы барышып, ишенип, анан мындай болуп кетти дешет. Кудай сактасын туугандар, жакшылап контролго алыңыздар. Ушундай барлардын жабылышын мен талап кылат элем. Эч бир жакшылык алып келбейт да барларчы. Барган менен макул ачсын, бир примерно 30 жаштан өйдөгө кылып койсо дагы жакшы болот эле андай жердичи. Бул жаштар арасында өтө эле бир жаман адаттарга айланып кетип атат. Ушул боюнча комментарий жазып кетиңиздер туугандар. Бүгүн Курман айтка карата туугандар, ушул Дастанбек досубуз операцияга бара албай күнөө-күнгө кыйналып аткан учуру скриншот кылып туруп ошол өзүнүн эм банктары, өзүнүн реквизиттери бар, ошолорго өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөн чыгарып которуп кетиңиздер. Бир сыйра ушул видеодон кийин башталат туугандар. Анан ушундай ооруп кыйналып жаткан инсандар болгон болсо, бизге байланышыңыздар, биз колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылабыз туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Көстени ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-чү степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудной клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. 2025 жылдын 26 айында деген өзүнө барыңызга белгилүү өтө өкүнүчтүү окуя болду. Биздин бир жаран өзүнүн аялын кызганыч себебинен ок атуучу курал менен атып өлтүрүп салган. Боюнча ошол эле күнү бул жаран кармалып камакка алынып, азыркы кезде толук кандуу тергөө амалдары жүрүп жатат. Экспресслардын баары дайындалган, күөлөрдүн баары суралып жатат. Эмне себептен ушундай окуя болду, окуянын жаралышына эмне себеп болгон деген жагдайлар боюнча өтө толук кандуу ыкчам тергөө амалдары жүрүп жатат азыркы убакта. Кээ бир жагдайлар бар, өзүңүздөр билесиздер, боюнча деген тергөө амалдары болгондуктан маалымат берүүгө азырынча мүмкүнчүлүк жок. Тергөө амалдары өткөндөн кийин кылмыш сотко берилгенде баардыгы ачыкталып такталат. Рахмат. Болсо жүргүзгө дайын. Урматтуу депутаттар, бул негизги маалымат болчу да, маалымат угабыз деп эле биз буларга айтканбыз. Бирок Нурбек Такабаевич ушу милиция жакшы карабай койду дейт. Ушу мурда бул мына шектүү кылмышкер учетто турганбы, милициянын учетунда же ушундай мына семей үй бүлөлүк чыр-чатактар мурда дагы болуп милиция чакырылганбы бул үйлөрүнө, мындай болгон бекен ушундай? Жок, урматтуу Сүйбөк Абдуллаевич, бул эми үй бүлөлүк мамилелер билесиздер өтө татаал. Ар бир үй бүлөнүн деген ички маселелерине кийлишкенге эч кимдин акысы жок. Ошол себептен бул үй бүлө өзү деген
жумуш менен алектенген жаран эч кандай мындай окуяга алып келиши мүмкүн деген жагдайлар ага чейин болгон эмес. Ошол себептен биздин кызматкерлердин учетунда бул үй бүлө турган эмес. Мындай окуялар деген биздин коомдо текке каршы ушундай окуялар орун алат экен. Бул боюнча ушундай окуялар орун албасын деген негизде ички иштер министрлиги баардык тийиштүү министерство, ведомстволор менен жумушту дайыма алып барат. Бирок кээ бир убактарда ушундай фактылар катталууда. Нурбек Такабаевич, мен тактай турган нерсе, бул үй бүлөгө эч кандай милиция кызматкерлери барган эмес. Жана бул азыр кармалганга, шектөөгө, кылмышкерге мына коргоо ордери коюлган эмес. Туура түшүндүмү ушундай? Жок, мында эч кандай андай факт болгон эмес. Үй бүлө 5 балалуу, мындай нормально жашаган үй бүлө. Деген ошол шектүү жаран мал жанттарды сатып менен алектенген жаран үй бүлөсү деген жакшы жашаган үй бүлө. Эч кандай мындай окуяга барат деген мындай шек болгон эмес ага чейин. Бирок бул деген үй бүлөлүк шарттарда кандайдыр бир ичара түшүнбөстөрдөн, кызганычтын себебинен келип чыккан деп азыркы убакта эми такталуу, до конца такталып бүтө такталып жүрүп жатат. Муну экспертизадан бүт баардык экспертизалар такталган, психиатрический экспертизалар дайындалган. Ошонун негизинде анан деген бул жаңа шектүү жарандын эмне себептен мындай оор кылмышка барганы жөнүндө такталуу бүтөт, баары такталып бүтөт. Айсыл Турузбековна, сизде суроо барбы? Албетте бар, чоң рахмат. Биринчиден, ушул куралы каяктан чыкты? Эмне үчүн бул жаранда куралы бар болчу? Урматтуу Айсыл Турузбековна, бул боюнча дагы биз дагы өзүбүз териштирүү жүргүздүк. Курал азыркы кезде жанагы номерлер өчүргөнгө байланыштуу деген текшерип жатат. Номер кайсы номер менен болгон. Бирок өзүнүн айтышы боюнча бул чумантасынан алган курал деген маалыматты берип жатат. Бирок кайсы убакта кандай, кайсы жагдайда бул курал үйгө келген боюнча териштирүү иштер жүрүп жатат. Ушу шалакылык кетирүү убагында деген ушу курал жарактар үй бүлөсүн текшерүүгө албаган биздин кызматкерлер боюнча кызмат териштирүү жүрүп, биздин бир канча кызматкерлер, жетекчилер бул жоопко тартылышты. Ошондо кээ бир үй бүлөлөрдө ушундай куралдар бар болсо жүрө берет экен да, белгисиз болуп. Айсыл Турузбековна, бул боюнча биз деген дайыма ошол мыйзамсыз такталган курал жарактар боюнча алуу боюнча жумуштарды такай жүргүзүп келебиз. Кээ бирки алынган маалыматтардын негизинде биз ошол үйлөргө деген тинтүүнүн жүргүзүүнү дагы бул курал жарактар жылына деген бир топ курал жарактар алынып турат. Андан кийин кээ бир жарандар каза болуп калганда же башкача кетип калганда ошол курал жарактар кийинки белгисиз адамдарга өтүп кетиши мүмкүн деген негизде жумуштарды алып барабыз. Бул боюнча жумуштар дайыма жүрүп турат. Мен ойлойм, бул маселе боюнча дагы биринчиден изилдешиңиздер керек, экинчиден обвинение болуш керек. Анткени биздин жарандарыбызда кантип ушундай куралдар бар болуп, каяктан пайда болуп, анан эмне үчүн ушундай колдонуп атканын аягына чейин изилдешиңиздер керек. Бул өтө маңызды. Бул боюнча деген териштирүүнү биз деген жүргүзөбүз. Андан сырткары бул эми баягы үй бүлөлүк чыр-чатактын негизинде бир топ мындай курал ниетинде негизинде деген ок атуучу курал эмес, мындай бычак же башка курал катары колдонгон факттар да бар. Нурбек Такабаевич, бүгүнкү күндө ушул учетто турган үй бүлөлөр канча, ушул өзгөчө үй бүлөлүк зордук, зомбулук эмне үчүн ушул алдын алуу суроо берди ушул Сүйүн Абдылдаевич? Анткени чындап эле учетто турган үй бүлөлөр көзөмөлдө болуп атабы? Канча мындай убакыт сайын силер көзөмөлдү жүргүзүп турасыздар? Алдын алуу жумуштарды күчөтүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндө мисалы канча охранный ордер бар, ошентип кантип көзөмөлдү жүргүзөсүздөр? Канча жаңы мыйзам боюнча ушул сиз билгендей бүгүнкү күндө биздин көптөгөн жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын билбейт. Бирок эгерде үй бүлөлүк зордук, зомбулукка кабылган айымдар ушул охранный ордери бар болсо, зөөкүр үйдөн чыгып кетиш керек. 10 күндүн ичинде сотко берсе, анда жарым жылга чейин үйгө кирбеш керек, балдар менен каттышпаш керек деген нерсе жаңы мыйзамда бар. Ошол канчалык иштеп атат бүгүнкү күндө? Турузбековна, эми
эгер статистика боюнча айтып келе турган болсок, 4 айдын ичинде 17.316 материал бизде катталган. Ошо үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу кылмыштар боюнча коргоо ордерлери жалпысынан 2024-жылда карап көрсөк, 13.663 бул коргоо ордерлери берилген. Аялдарга 699, жаш өспүрүмдөргө, то есть ошондой болуп деген баарына деген бөлүнгөн. Эми бул бизде учетто турган үй бүлөлүк зомбулук боюнча учетто тургандар биз мындай контролдоп турабыз. Бирок учетто Канча убакыт сайын контролдоп турасыздар? ар ай сайын текшерип турат. Барчы биздин участкалар бар, ошолор менен үй бүлөлүк зомбулук боюнча учетто турган адамдар менен ошо түшүндүрүү иштерин дайыма жүргүзүп келебиз. Бирок учетто тургандардан сырткары деле өзүңүздөр көрүп атасыздар, эч кандай учетто турбаган, мындай жагдайлар күтпөгөн үй бүлөлөрдөн дагы чыр-чатактар болот да. Чыр-чатактар эми ар кандай себептерден болот экен. Бул бат убакыттын ичинде чыгып кетиши мүмкүн, кандайдыр бир башка жагдайлар болушу мүмкүн экен да. Именно учетто турган жарандар такай ушундай кылмыш кылат дегенден биз